конукту мен ырды окуп кетсем. Жер сүзүп сезимдеген алтын кемем. Жайылды бүт денеме дартым менен, жарыкты сени менен көрүп анда, жашоочу экенмин да баркың менен деген кереметтүү ырсаттарынын ээси, Алкул Осмонов атындагы сыйлыктын ээси Бердибек Жамгырчиев. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Маанайыңарыңыз жакшыбы? Маанай абдан жакшы. Эми таңда айрыкча орозонун маалы албетте бул ыйык айлардын бири да. Маанайыбыз да жакшы, жан дүйнө да жакшы, баары жакшы. Эң сонун жакшы. Акындардын таңы өзгөчө башталат болуш керек, негизи эле чыгармачыл инсандардын таңы. Сиздин таңыңыз эмнеси менен өзгөчө? Эми баягы ачык айтканда мынчалык эрте турчу эмеспиз, негизи. Эфирге деп бүгүн аябай эрте туруп даярданып дегендей. Жок дегенде 8-дерде ушундай убактарда анан мен бүгүн байкап атам, баягы эрте тургандагы ушунчалык жагымдуу жакшы экен да, себеби баягы Кудай рызыкны таңда берет деп коет, ошол рызыктан кур калбай эрте туруу керек деп анан бүгүн да абдан сезип атам, ушул таңда күн чыга электе туруп бир абдан жакшы аура болот экен да. Колдон келсе эрте туруш керек экен деген ойго кабылдым да. Жакшы. Менде мындай суроо пайда болду. Сиз үчүн акындык булак деген эмне болуп эсептелет? Акындык эмне деген? Булагы. Акындыктын булагы. Бул эми акындык баягы эненин сүтү менен келе турган талант деп айтсак болот. Себеби эми азыр баардык жанрда эле көп го, ырчылар деле көп, чоорчулар деле көп, артисттер, алып баруучулар баардык тармакта көбөйүп кетти да абдан. Бирок ошонун арасынан баягы эл сапаттуусун, чыныгы таланттарды тандоо мезгили келди деп ойлойм. Негизи эле бул акындык менин баягы чоң атамдардан калган бир касиет болсо керек. Себеби чоң атам тубаса түшүнөн аян берип манас айткан таланттуу адам болгон экен. Анан азыр эми баягы кара күчкө салып жүргөн таланттар дагы көп, бирок мен айтат элем ушул ар бир таланттын баягы өзүнүн 1% болсо дагы таланты болуш керек. 99% эмгек деп айтабыз. Бирок 1% дагы таланты жок адамдар дагы бул биздин коомдо аралашып жүргөндө өкүндүрөт. Мен ишенимдүү түрдө айта алам, биздин тукумубузда таланттуу адамдар көп. Эң сонун. Жакшы. Негизи акындык өнөр бул акындар дагы бөлүнөт экен. Ар кандай жанрларда, ар кандай түрдө ырлар жазган. Ал эми сиз кайсыл багыттагы ырларга көбүрөөк жакынсыз? Ооба, туура, поэзия ыр жазгандар бөлүнөт. Сүйүү, махабат ырларын жазгандар, атуулдук, тамашалуу ырлар. Эми мен баягы 9-классымдан бери аралашып келатам. Ал убакта бизде сотка деген жок болчу. Анан кыздарга кат жазчубуз, анан ошондо кат жазып отуруп, укканда сенин атыңды жүрөгүм туйлайт элжиреп, окуп кой эми алтышкам арманын жазды Бердибек деп туруп катка кошуп ийгем. Анан ошондон кийин анан ыр жазса болот турбайбы деп башка досторум дагы мага ыр жаздырып башташты. Ошентип анан аралашып кеттим. Көбүнчө махабат темасында ырларым көп. Негизи жалпы темага кайрылам. Атуулдук, тамашалык деле ырлар бар. Таластык кызга деген ырым бар. Тамашалуу Сыймыкбай Бейшекеев агабыз ырдап жүрөт. Тамашалуу ырлар дагы көп. Бардык темада бар. Жакшы. Тамашалуу ырлар деп калдык. Мен азыр сизден ушул тамашалуу ырларыңыздан бир шингил таң эрте биздин теле көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү максатында сураналы деп турам. Абдан жакшы болот. Кыздарга таарынганда жаздым эле тамашалуу ырда. Албетте бул күйүтүм күчөйт тамырдан эчен, кызарбас бетиң камырдан экен. Шаң кошот менин жашоомо десем, обу жок кызга кабылган экем. Теминбей сүйүүм тыгылат беле, температура чымырап дене, арзуумду каккан эме ошол шүмшүк артымдан кайра чыңырат неге. Таалайлуу сезим түк калбай тоңуп, талкалап кеттиң душмандай согуп, кемирип жаңы сүйүүмдү кайра кезикпе болду чычкандай болуп. Эзгени күчөп тамчыдай муңдун, эти жок пышкан мантыдай кылдың, дем жетпей азыр эстесем сени демигип турат самсыдай мурдум. Жалынды кыздар өчүрөт неге, жан дүйнөм боздоп өкүрөт беле, көңүлүм сынып азапта жүрсөм көз салып койбойт өкмөт деле деп. Азаматсыз тамашалуулар бар. Самсыдай мурдум деген жакшы экен. Ошол жери жаап калды ошо таймирде. 2 жыл болуп калды, 1,5 жылдай болуп калды. 2 жыл мурун. Акындар арасында лакап ат коюу деген нерсе бар эмеспи? Айталы Алуу Токонбаевдин Балка деген лакап аты. Сиздин дагы лакап атыңыз барбы? Эми биз анчалык салкар боло элекпиз. Анан негизи баягы сүйүүнүн арстанымын деген ырым бар да. Анан ошондон кийин сүйүүнүн арстаны дешет. Балким келечекте чын эле арстан болорбуз. Азыр эми ошондой ар бир баягы ырдан алып ошол жазма калемдештерди ырдан
бир ат коюп алган эмелер бар, учурлар бар. Анан дагы убакыт өткөндө балким кийин чыныгы акын болуп кетсек, ошол атыбызга калар деп ойлойм да. Сүйүүнүн арты. Сүйүүнүн арстан болчу деген. Эң сонун азаматсыз. Негизи эле кыргыз жигиттери аябагандай көп кырдуу, таланттуу келишет. Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат деген да сөз бар. Сиздин дагы башка кандай акындыктан сырткары кандай өнөрлөрүңүз бар? Акындыктан сырткары алып баруучу болуп иштегем. 2011-жылы кастинг болуп ошол радиого өтүп кетип, анан 3,5 жыл, 4 жылдай алып баруучу болуп эмгектендим. Андан сырткары эми баягы концерттерди, тойлорду болобу алып барып калабыз. Андан сырткары комуз менен ырдайм, эстрада менен ырдайм кээде. Тойлордо, концерттерде. Анан бүгүн комузумду эми алып келе алган жокмун. Баягы убакыт тарыраак болгондуктан көбүнчө ырларды окуйм деп. Балким кийинки эфирлерде алып келип каларбыз. Эң Ырдап жакшы. дегенде, Сиздин көп кырдуу талантыңыз бар турбайбы? Аракет кылып атабыз эми жигитке жетмиш өнөр аздык кылат дегенде. Менде мындай суроо бар да. Көп эле акындар, мисалы орус поэзиясына келсек, Лермонтов, Некрасов дегендер Пушкинге карап багытталышчу да, түздөлүшчү да. Ал эми сиздин поэзияңыз кимге багытталат, кимге карап түздөлөт деген? Абдан жакшы суроо болду. Негизи эле баягы бул жашоодо көзү жок болсо дагы Алык Осмонов атабыз эми кыргыздын поэзиясынын чолпон жылдызы да. Анан биздин айыл дагы ошол көлдүн жээгинде жайгашкан керемет айыл. Толкун болгондо үйгө кадимкидей көлдүн толкундары болуп турат да. Анан ошол көлдүн таасирин, рахатын алып чоңойдум. Анан окуп жүргөндө эле ошол Алык атабыздын көл жөнүндө жазган ырларынын баарын жатка билчү элем. Мысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сурдуу сендей жолдош күткөн жокмун деген бир куплеттери менин жүрөгүмдүн гимни болчу да. Анан ошондон кийин мен дагы ошол көл тууралуу ырларды жазсам, жакшы ырларды жазсам деп аракет кылчу элем. Анан мен айтам көбүнчө ушул жашоодо жок болсо дагы менин биринчи устатым Алык Осмонов деп айтам. Ошол кишинин чыгармасы менен, ошол кишинин керемет ырлары менен мен абдан таасирленгем. Эң жакшы. Эң сонун. Жорда Алык Осмонов деп кетпедиңизби? Алык Осмонов өзүнүн ырларында мен эч качан өзүмө ыраазы болгон жокмун, канча залкар болсом да ыраазы болгон жокмун деп айтып келет. Сиз өзүңүзгө азыркы учурда ыраазысызбы, канаттандыңызбы? Жок, абдан эрте берилди бул суроо. Адам качан өзүнө ыраазы болгондо ал демек өлөт да. Адам өзүнө ыраазы, чыныгы талант өзүнө эч качан ыраазы болбош керек. Сиз айткан ошол залкар адам айтып атпайбы? Мен уялам, мындан уялам, көзгө толор бир чоң эмгек кылбагам. Колун кезеп жолуң болгур дегенсиз, жер шарынан күлүк учкан заманам деп жанын сыңарындай. Эми Алык атабыз уялып аткандан кийин биз эмне болуп калыптырбыз деп айткым келет да. Кудай буйруса эми аракет кылабыз, бирок өзүмө ыраазымын деп кийин дагы айтпайм, азыр дагы айтпайм. Биз азыр эч нерсе кыла элекпиз. Дагы кызматыбыз алдыда. Бердибек мырза, азыркы сөзүңүздө айтып өткөндөй, Алык Осмонов ырында мен уялам, мындан уялам, элим үчүн бир да эмгек кылбагам деп. Ушундай залкар инсан уялып атат. Ал эми бүгүнкү күндө биздин жаштар, биздин коомдогу жаштар эмнеден уялышы керек же уялып атабы деген суроо. Негизи эле айтылат, ушул акын болбой калгандан эмес, адам болбой калгандан уял депчи. Ырчы болбой калгандан эмес, адам болбой калгандан уялыш керек. Эң негизгиси Чыңгыз атабыз айткан, адамга күн сайын адам болуп туруу кыйын депчи. Ошондуктан биз бул жашоодо адамдык сапаттардан кетип, адам болбой калгандан уялышыбыз керек. Бул жашоодогу адамдардын эң негизги миссиясы эмне? Ошол адамдык бийик сапаттарды, бийик деңгээлде сактап калууда. Биз бүгүн көр турмушка баягы күнүмдүк акча үчүн көп нерсени садага чабып атабыз да. Ошондуктан мен айтат элем, эң биринчи убакта адам болбой калгандан уялыш керек да. Калган таланттуу болсо акырындан алып кетсең болот. Түшүнүктүү. Бердибек мырза, биз сизди ошо поэзиянын көрүнүктүү өкүлү катары билебиз. Ал эми прозага өтөйүн деген оюңуз жокпу? Прозага бул дагы эми өтө оор жанр да, проза дагы. Анан мен бирин экин баягы аңгемелерим бар да, анан аны быша элек деп ойлойм. Дагы бышырып туруп анан чыгарышым керек. Өзүм окуп, өзүм билем да, дагы бышырышым керек экен деп ойлойм да. Сөзсүз баягы үмүтүм бар, аралашам деген тилегим да бар, үмүтүм да бар. Кудай буйруса, балким 1 жылдан, 2 жылдан болобу, жарыкка алып чыгам. Сизди балким 1-2 жылдан жазуучу катары чакырып калабыз. Прозачы катарыбы? Эми баягы кара сөз жазуу оңой деп айтылат, бирок бул абдан татаал жанр да. Аны дагы ийине жеткире жазыш керек. Ошондуктан мен өзүмгө болгон жоопкерчиликти сезип анан
жарыкка чыгара элекмин да. Түшүнүктүү. Бердибек мырза, негизи акындык чөйрөдө замандаштарыңыз арасынан балким атаандашасыздарбы? Атаандашуу деген болобу жаш акындар ортосунда? Абдан жакшы суроолоруңуздар негизи абдан жагып атат. Көп жерге барсаң эле эмне болуп акын болуп калдыңыз, эр күнүңүз канча саат качада келет деген суроолордон мен аябай тажап күткөм да. Атаандашуу сөзсүз болуш керек. Атаандашуу болбогон жерде өсүү болбойт да. Бирок ич тардык болбош керек да. Атаандашуу сөзсүз түрдө болуп, биздин муунда сөзсүз атаандашуу аябай күчтүү. Себеби 2014-жылдардан баштап ушул жаштар арта тузан китеп чыгарып калды. Анан бирибизге ушундай атаандашып, тиги китеп чыгарыптыр, мен эмнеге чыгарбашым керек, тиги жакшы жазыптыр, мен эмнеге жазбашым керек деген атаандашуунун аркасында көптөгөн ийгиликтерге жеттик да. Бирок ал атаандашуу ич тардыкка айланбаш керек деп ойлойм. Биздин атаандашуу азыр деле күчүндө. Кудай буйруса, ошондой атаандашуу менен дагы көптөгөн бийиктиктерге жетебиз деп ойлойм. Эң сонун, азаматсыз. Биздин билишибиз боюнча сиздин көптөгөн чыгармаларыңызга обон чыгарылып, обончулар тарабынан обон жазылып келет. Эң көрүнүктүү ырлардан кайсыл ырлар сиздин калемиңизге таандык? Эң көп ырды алып жүргөн, өзүм да ырдап жүрөм азыр ошол. Сыймык байкебиз ырдайт, Өкүл атабыз болот ал киши. Сага күлгөн кандай жарашат деген чыгарма бар. Көп эң сонун чыгарма, чынын айтканда. Сага күлгөн кандай жарашат, аны билер экенсиң депчи. Таластык кыз ошол эле айткан, алда Сыймык Бейшекеев байкебиздин обонуна таандык. Бүгүн ошко сен үчүн келдим кайра деген чыгарма бар. Алда Сыймык байкебизге таандык. Султан Садыралиев аткарып жүрөт Түштүк кызына деген көп ырды алып, былтыр Султан ошол боюнча бир жакшы ийгиликке жетти окшойт. Дагы бир күнөөмдү кечире алла деген ыр бар, анда Султан ырдайт домбура менен. Алда менин калемиме таандык. Аябай жакшы ыр. Дагы эстей албай атам, мен көп эле айтам. Санап турсак көп аябай. Кудайга шүгүр деш керек. Бул нерсени мен жөн жерден сураган жокмун, жана сиздин жогоруда ырдатта калам дегениңизден сураган болчумун. Эгер Мүмкүн болсо уруксат берсе, сизден бир обондуу ыр сураналы дегем. Комуз жок элеби? Комуз жок эле. Комуз жок, кандай болуп калат эми? Аракет кылып көрөйүн. жана сага күлгөн атан жарашат деген ыры абдан Ошол. жагым. Эгерде Ал сөзүн билсеңиз. эстрадный жанр болуп калат, бир күнү балким эстрада менен ырдап берермин да. Ошол эле Сыймык байкебиздин обону бар. Сөзү Тууганбай Абдиев атабыздыкы Кызганыч деген чыгармасынан бир эки куплет ырдап көрөйүн. Комуз ала келсем жакшы болмок экен. Көлөмүң болуп кичине, көзүмдүн батсаң ичине, көргөзбөй алып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге. Караның болуп кичине, каректин батсаң ичине, каратпайт элем өзүңдү карашы бузук кишиге. Ушуларды комуз менен көп ырдайм да. Азаматсыз, үнүңүзгө береке. Абдан жагымдуу, уккулуктуу ыр экен. Музыкалык билим жок, бирок ошентсе дагы көп эле жерде ырдап жүрөм. Алдыда бир максаттар бар, музыкалык билим да сөзсүз керек да. Музыкалык билим алып койсом деген жакшы тилектерим бар. Чынында көп көрдүү таланттуу нерсе экенсиз. Талантыңызга таазим кылабыз. Негизи ушул акындардын жашоосу аябагандай биз эми тарыхты окуп, залкар акындарды окуп билип калдык да, ошолордун ырлары менен чоңойдук дегендей. Анан акындар ар биринин үй бүлөсү мындай аябагандай жашоосу татаал күндө өткөн да. Тагдыры татаал. Тагдыры татаал болгон. Ал эми сиз кандай үй бүлөдө төрөлүп өстүңүз? Татаал эмеспи? Эми Кудайга шүгүр абдан жакшы эле үй бүлөдө төрөм. Кээде дыйкан эмес. Чын эле сен айткандай абдан туура айттыңыз. Илгери адабиятты окусак баары эле кээде дыйкан үй бүлөсүндө туулган, малай болуп, жалчы болуп эмгек иштеген деген татаал тагдырларды окуган болобуз. Илгери баягы байманаптык учурда ошондой эле болгон да. Кудайга шүгүр, ата-энем бар, бир туугандарым бар. Жакшынакай эле жашоодо жашап. Анан негизи айтышат баягы акынга атактан мурун тагдыр керек депчи. Эми адам тагдырды өз колу менен жасап албайт да, ошондуктан Кудайдын жазганын көрөбүз. Тагдырыбыз деле анча татаал эмес. Кудайдын берген таланты менен
жазып жүрөбүз. Жакшы эле камсынабай эле койсоңуз болот. Сабасыз. Жакшы, эң сонун. Эң сонун мен бүгүн биздин темабыз болгон суроого кезек бергим келип жатат. Биз деген саякат жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз жогоруда. Сиз саякаттаганды жакшы көрөсүзбү? Саякаттагы жакшы көрсөңүз кайсы жерге баргыңыз келет деген? Эми баягы кыргыздар айрыкча аябай жакшы көрөт болуш керек саякаттаганды. Ким эле жагат көрсүн ушул чыгармачылыктын арты менен мен ушул Кыргызстандын баардык жагын жерин кыдырып саякаттап чыктым да. Чыгармачылык болбосо каяка барат элек? Ашып кетсе кошун айылдарга барасың, андан башка каяка чыгасың. Ош шаарына деги эле нарын, көл, бүт баарын айылдарына чейин кыдырып гастролдопчу. Анан ар бир айылдын өзүнүн берекеси, ар бир айылдын өзүнүн касиети бар да. Мен оюмда кыялдачумду ушул Кыргызстандын көпчүлүк айылдарын баарын кыдырып чыксам, кооз жерлерине барсам деп ошол тилегим эшикке ачты. Эми чет өлкөгө чыксам деген дагы жакшы тилектерим бар. Жанагы табигый жаратылышы бар өлкөлөргө чыккым келет да мен. Адам өз колу менен жасап койгон эмес. Кудай жаратып койгон табигый ушундай бир кооз жерлерге баргым келет. Кудай буйрса ал тилектер дагы аткарылат деген тилектемин. Жанагы Таиланд деп коет го. Ошондой сыяктуу жерлерге баргым келет. Азаматсыз, тилегиңизге жеттиңиз. Сиз да тилектешпиз. Рахмат. Бердибек мырза, кайра эле чыгармачылыгыңызга кайрылып келсек, бүгүнкү күндө канча китебиңиз бар, канча китебиңиз жарык көрдү? 2013-жылы алгачкы китебим чыккан, Жүрөктө калган бир ысым деген. Анан 2014-жылы дагы бир 60-тай кошуп, ошол эле ат менен толуктап чыгаргам. Анан Кудай буйрса эми жакшы планым бар, тилегим бар. Ушул күздө жаңы экинчи китебимди чыгарам деген. Ошого даярданып атам. Күзүндө Кудай буйрса ошол китебимди чыгара алдында дагы эфирге чакырасыздар деп ойлойм. Ошондо дагы кененирээк айтып берем. Бир сентябрь айларында, октябрдын башында болобу, бир жакшы чыгармачылык кечемди өткөрүп китебимди чыгарам, Кудай буйрса. Ошол менин экинчи китебим болот. Эң сонун, жакшы. Китептер жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Эми мисалы акындар өздөрү кандай китептерди окушат деген суроо мени аябай көптөн бери кызыктырып келет да. Китепти негизи биз көп окушубуз керек. Азыр эми интернеттин заманы келип, баарыбыз эле сотка тиктеп калбадыкпы? Китеп бул үнсүз мугалим деп айтылат да, ошондуктан биз китептен таптакыр алыстабашыбыз керек. Азыр китепканаларга барсаң, мисалы үчүн бош турат, музейдей болуп аңгырапчы. Ошондуктан алар китепкананы көрүп да жүрөгү ооруйт. Анан келечекте Кудай буйрса ушул жаштарды китеп окууга үндөөгө чакырат элем мен. Мен окуучулук кездерде аябай китепти көп окучумун. Студент кезимде да көп окудум. Анан кийин могу интернет чыкканда мен дагы жалкоолонуп интернетке азгырылып кетип атам. Мен кыргыз тарыхый романдарын, кыргыз адабиятынын баардыгын эле окудум деп айтсам болот. Анан азыр баягы өркүндөтүү, талантты өркүндөтүү максатында чет элдик чыгыш поэзияларын, чет элдик көркөм чыгармаларды окуп аткан мезгил. Тарыхый романдар, тарыхый чыгармалар деп калдыңыз. Сиз баалаган, сиз мындайча айтканда, урматтап, кумир туткан тарыхый инсан ким болду экен? Эң биринчиден айта кетчү нерсе Төлөгөн Касымбеков атабыз. Айта алам. Сынган кылыч романы эле эмне деген роман укмуш жазылган. Анан Качкынбай Осмоналиев деген агайыбыз болгон Көчмөндөр кагылышы деген кыргыздын тарыхый романдарын укмуш деңгээлде жазган. Чыңгыз Айтматов атабыз баардык жанрда ийгиликтүү укмуш жазган. Айтор ушулар менин эң башкы кумирлерим десем болот. Эң сонун, азаматсыз. Биздин билишимче студенттер үчүн жана ар кандай иш-чаралар, поэзиялык кечелер өтөт да. Ошо поэзия кечелерге мүмкүн болсо биздин телекөрүүчүлөр жаңы жазып келе жаткан жаш акындар бар болсо кантип катышууга болот? Ошо жөнүндө айтып кетсеңиз. Ким тарабынан уюшулат бул поэзия кечелери? Биздин Нур Борбор жаңы толкун деген атайын чыгармачылык ийрим бар. Интернеттен жазып, ошол ийримге барышса болот, сөзсүз. Ошол жерде акын кыздар, акын жигиттер абдан көп. Ал жерге барып жеке эле ыр жазып эмес, сүйүүсүн таап кеткендер дагы бар. Ошентип баягы чыгармачылык эргүү менен абдан өсүү болот да. Ошол жака барып кайрылып, ошол жерден анан кайсы жерде поэзия кечи болот, кимдин китеби чыгат, ким жаңыр жазып келген, ошонун баарын ошол жактан угуп аралашып кетсеңиздер болот да. Кызыккандар болсо албетте интернеттен жазып кайрылса болот. Дагы бир жолу кайталап коесуз. Нур Борбор жаңы толкун чыгармачылык академиясы. Жакшы болду. Бердибек мырза, мен убакыттан пайдаланып Бердибек мырзанын талантына тойбой жатам. Дагы бир көбүнчө окуу, өр окуп берсеңиз, дагы бир чыгарманы суранайын. Алгач ошол көл жээгинде айлыбыз деп калбадымбы? Ошол Ысык көлүм деген бир ырымды окуп берейин, андан кийин энелер тууралуу ырымды окуп берейин, Жакшы болот. Жакшы болот.
Жашоомдо сырдаш жоктур бир өзүңдөй. Тереңсиң сулуу кыздын мүнөзүндөй. Агылган алтын сымал толкундарың сезилет апакемдин жүрөгүндөй. Таң эрте салкын желиң жанга жагым, бир сырдуу келбетиңе таң каламын. Турмушка туткун болгон кээ бир кезде өзүңдөн кубат алып жанданамын. Санаага баткан кезде муңдашымсың, сатпаган, сатылбаган курдашымсың. Кайгыдан катуу азап чеккенимде мазактап маңдайымда турбасың чын. Дартыма даба болгон мүрөккөлүм, тажабай келет сени сүрөттөгүм. Өзүңдөн өөнөп алган дем күч менен мен азыр мейкин жолдо күрөштөмүн. Деп ысык көлүмө арнап жазгам. Анан сонун бир жыл мурун эне жүрөгү дегенди жазгам. эне жүрөгү. Анан мамлекеттик тил комиссиясы уюштуруп калды сынак. Менин энем деген сынак. Анан жалпы жаш акындардын арасында ошол сынакта ушуларым гран-приге болгон. Аны маркум Раматлык агайыбыз Эгембер Дерматов ошол кездеги тил комиссиясынын төрагасы өз колу менен тапшырып, жакшы сөздөрүн айткан. Ошол агайыбыздын да карыбагы ыраазы болсун. Абдан көп жерде айтып жүрчү эле ошол ырымды. Ошол эне жүрөгү деген ырымды окуп берейин анда. Жалпы энелерге, апаларга. О энеке, бакыт жайт жамалыңда. Ойго баттың доорумда, заманымда. Неге анда асманды карап жүрөм? Бейиш турса өзүңдүн таманыңда. Ооба бейиш, мээрим бар катылбаган. Ооба бейиш, бакыт бар жашырбаган. Тирүүчүлүк өкүмүн сүрөт анан, наадандардын максатын батырбаган. Кадамынан күнүгө тапкан ардак, кимдер сенин ролуңду аткара алмак. Тагдырымдан запкы жеп кулап жатсам, жүрөгүңдү берерсиң башка жаздап. Балалык доор, өмүр да өтүп жатат. Бир бурчунан бир бурчка көчүп жатат. Сенделгенде карайлап жарык таппай, сенин гана тилегиң эшикти ачат. Бир окуя жүрөктү келет өйүп, барбаксы чайпалып кеме чөгүп, жээкке сүрүп бул турмуш таштады эле. Жан досумдун жаш эле энеси өлүп. Оңой менен кайгыны тоготпогон, майышса да кайратын жоготпогон. Өмүрүндө ыйлабас ошол досум, энекелеп жер муштап шолоктогон. Карайыма кан толуп көлкүлдөгөн, калдым досум тагдырдын өртүндө мен. Энекең бар сезилбес азыр сага, дүйнөдө жок бактылуу сенсиң деген. Кайдан билдим кайгыга эленбесем, достун сөзү чынында тереңде экен. Бар дүйнөмдү ичинен багып жүргөн, бакытымдын башаты энемде экен. Байкоо салсам өзүмдү терең карап, мен чырпыкмын балпайган энем дарак. Октоп келсе мылтыгын ажал бир күн, ойлонбостон мен үчүн энем барат. Жолдор татаал өмүрдө эне баскан, көөдөндөгү көзүмдү энем ачкан. Кара түнгө айланып энем жокту каралбаган, үйдөймүн желе баскан. Ашууларга көз жетпейт энем ашкан, санааларга сөз жетпейт эне баткан. Энелерди окшотом зор кемеге, түйшүктөрдү көтөрүп келе жаткан. Күлтүңдөгөн уулдарын кошо жандап, эне жүрөт чечилбес түйүндө да. Таяк менен үмүттү кошо кармап, эне жашайт карылар үйүндө да. Жакшы ойлор заматта тебеленип, колум барбайт кээ кезде жазаарга да. Оокат сатып турмушту тегеренип, эне жүрөт күнүмдүк базарда да. Кол жетпеген сыйда да эне жүрөт, шор кетпеген ыйда да эне жүрөт. Тирүүлүктү айланып күн сыяктуу, тириликти жылыткан эне жүрөк. Тереңинде күн жаткан эне жүрөк, сезимине гүл баккан эне жүрөк. Ата журтка мээримин төшөп коюп, таш жолунда өмүрдүн эне жүрөт. Көлөкөңдөй өлгүчө коштогон ким? Көңдөй улун жаманга кошпогон ким? Бейишиңден айырган тозок ошол, энелердин жүрөгү токтогон күн. Эч ким сыздап энесин жоктобосун, энелердин жүрөгү токтобосун. Эң сонун. Абдан сонун. Ойго салган чыгар. Энелер жөнүндө миңдеген саптар, ырлар жазылса да бул аздык кылат болуш керек. Анткени энелерибизди көзү барда сыйлайлы, барктайлы. Негизи эле бир нерсени айтып кетким келет. Баягы сүйүү деп коебуз, сүйүү деп коет, сүйүүнү эрте жеп коет деп айтабыз го. Анан ошол апабызды сүйөм деп бизде эч убакта айтпайт экенбиз. Мисалы үчүн бир кызды жакшы көрүп калсаң же болбосо жигит бир кызды жакшы көрүп калса сүйөм, сен үчүн керек болсо өлөм депчи. Мисалы үчүн апа сиз канча мен үчүн эмгек кылдыңыз, түн уйкуңузду бөлдүңүз, канча жашыңыз кетчи мен үчүн, мен сиз үчүн өлөм деп бир жолу айтпайт экенбиз да. Анан кечеги эле тааныша калган бирөөнүн баласы же бирөөнүн кызы үчүн өлөм деп. Ошондуктан эң биринчи сүйүү, ыйык сүйүүң бул сенин ата энең болуш керек деп ойлойм. Азаматсыз эң сонун. Аябай кандай таасирдүү сөздөр болду болуш керек. Биз ойлонуп калдык, аябай ойго батып калдык. Чынын айтканда. Бердек мырза, сизге таң эрте бизди поэзия дүйнөсүнө жетелегениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат.
Ал эми сизге азыр мүмкүнчүлүк берели, убакыттан пайдаланып, кыргыз элине кутман таң каалап. Албетте ар бир аткан таң ар бир үй бүлөгө ырыскысын чача берсин. Кыргызыбызда ынтымак болсун, биримдик болсун. Жалгыз жүрсөң баардык жерде сынып калышы мүмкүн. Топтобуң менен жүрсөң сени эч ким сындыра албайт. Ошондуктан бизге эң биринчи ынтымак керек. Бөөдө кырсыктан алыс бололу Кыргызстан. Анан ушундай азын-аулак талантыбызды элге тартуулап жаткан сиздерге да чоң рахмат. Сурооңуздар да абдан өзгөчө болду, мага жакты. Кайсы радиого, гезитке барбы, жогорудагыдай суроо болчу. Мен ошондой суроолор берилет го деп күтүп отургам, бирок сиздердин суроо жакшы болгон үчүн мен дагы баягы эргип, жан дүйнө менен отурдум да. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик, ар дайым ишиңиздерде ийгилик болсун, бар бололу, бир бололу. Рахмат. Сизге да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Сиз айтып жаткан китебиңиз чыкканда биз албетте чакырабыз, келип Ооба, кабарлап коём, мени чакырасыздарбы деп. Абдан күтөбүз сизди. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда Алкул Осмонов атындагы сыйлыктын ээси акын Бердибек Жамгырчиев болуп өттү.